Кыздарга эскертүү: жигитиңер нитро ичсе, электроника ичсе, электронный сигарет чеге турган болсо, андан дароо качкыла. Эмне үчүн? Алардын ички органдары өлүп бүттү да. Төшөктө да сени жакшыраак акыңды бере албай калат, толук түрдө бере албай калат, сага внимание бере албай калат. Неге? Сен анын убактысы дагы вниманиясы да көбүнчө ошо нитросуга, сигаретиге кетет да. Ага привычка болуп бүткөн. Сен привычка эмессиң да, мындайча айтканда. Андан көрө кымыз ичкен, айран ичкен, эркекти чындап эркек кыла турган, оттон түшпөгөн, мындай айылын жашоосун көргөн, системада чоңойгон, мындай кыйынчылык менен чоңойгон эркекке кызыка турган болсоңуз, булар төшөктөн дагы, жашоодон дагы сизди эч качан нааразы кылбайт, ыраазы кылат. Ступенька менен кичине убакыт айырмасы болушу мүмкүн, бирок акчасы менен берип коет сизге. Дароо берет дебеңиз. Сиз кызыгып аткан эки машинасы бар, жүмпүйө, чачы мынандай балдар. Эгер нитро ичип жатса, алкоголь ичип жатса, кыйналып каласыз. Муну кара санаган душман катары эмес, бир байкеңиз же энеңиз катары айтат. Ошондуктан горилла ичип горилла болуп кетпейсиз. Нитро ичип Ньютон болуп кетпейсиз да. Айтайын дегеним, кымыз ичиңиз, чыныгы кыргыз болуңуз. Айран ичиңиз, акылдуу болуңуз. Таза нерселер толтура бизде. Хабиб реклама кылып койсо, бул сонун деген эмес. Реклама үчүн бир жолу ичип түкүрө берсе керек деп ойлойм мен ошону үчүн. Эч кайсы спортсмен баягы атайын ошо нитро сыяктуу сууларды ичип спортсмен болгон эмес. Спортсмен таза нерселерди жеп, кымыздарды ичип, сонун нерселерди жеп, эттерди жеп, спортсмен болгондон кийин ошо нитро компаниялар келип реклама кылып бер деген да. Договор ошондой. Кыздын аркасынан чуркаба кыз өзү келет дейт. Акчанын аркасынан чуркаба акча өзү келет дейт. Бул дүйнөнүн системасы ушундай, сен чуркабасаң сага эч качан бир нерсе келип калбайт. Аман ошо түштөбө, жөн эле жата бербе, жөн эле күтпө. Чокуга сен өзүң эле өзүң чыгып калбайсың. Парашютта чыгышың үчүн дагы барышың керек парашютка. Туурабы? Айтайын дегеним, эч нерсе өзүнөн өзү келип калбайт. Бирөөнү сүйдүңбү, ата-энесиге барышың керек, жолугушуң керек, калын беришиң керек, алышың керек, үйлөнүшүң керек. Акча маселеси дагы. Сен кызык ушу акчанын аркасынан чуркабаш керек. Сен жалкоонун сөзүн айтып атасың. Диванда каалагандай жатып алып, кана ушундай нерсени айтчы, мен да барып ошол жерге жатайын ба. Чуркайбыз бардыгыбыз. Америкага чуркап барып атабыз, Европага чуркап барып атабыз, Россияга чуркап барып атабыз. Неге ошо акчаны деп, долларды деп, рубльды деп? Акча өзүнөн өзү келип калса, зачем бизге Европага барып кулпун айтер? Зачем бизге Россия стройкада иштеп, суукта, минус мынанча суукта турабы? Айтайын дегеним, ниетти түз кылайлы. Биздин максатыбыз акчанын аркасынан кулуш эмес. Акчанын аркасынан түшүп алып жүрө бериш эмес. Сонун семьябызга шарт түзүш. Мекенибиз эң алдыңкы жогорку деңгээлдеги мамлекеттердин катарына кошуш. Анын катарына өзүбүздүн семьябызды эң жакшы шартта жашатыш, туурабы? Эгер муну туура түшүнүш керек да, акчанын аркасынан кууп аткан жерибиз жок эчкимибиз. Туурабы? Же түшүп алган жерибиз жок. Акча бизге жөнөкөй эле көз карашта. Айтайын дегеним, ушундай түшүнүктөгү адамдар, булар жалкоо адамдар. Жөн эле отура берсе, мындай сөздү ким айтат өзү? Өтө жалкоо адам, же миллионер адам айтат да. Же миллионер болуп бүттүбү, ал болду, акча келе берет ага. Жатып алса деле. Ошого же миллионер бол бул сөздү айтыш үчүн, же бир кемакыл бол, жалкоо бол. Ата-энеңдин пенсиясына жашаган нерсе. Девушкаңа эч качан гүл бербе. Девушкаңа эч качан торт бербе. Девушкаңды эч качан киного алып барба. Илля не ата-энеңди алып бармайынча. Кээ бирөөлөр кызын Таиландка эс алдырган алып барып келип атат. Девушкасын ортодо нике дагы жок, эч нерсе жок. Вьетнамга алып барып эс алдырып келип атат. Ташкентке алып барып келип атат. Билесиңби, бул өтө уят нерсе. Апаң райондун центрге чыга элек, бирок девушканын көрбөгөн жери калбады, уят эмеспи? Ошо жебей жедирип, ошо кийбей кийдирип, бул сөздөрдү уга берип тажап бүттүм. Ачыгы мен дагы айтышка мындай башкача. Айтайын деген, апаңа кыл. Биринчи апаңа кыл. Кантип уялбай өзүң бир чоң ресторан, кафе бар, ага апаңды алып келбей туруп, девушкаңды алып келесиң. Өзүң чоң бир жипте жүрөсүң, атаңда бир Тико Матизи жок. Уят эмеспи?
Ушундай ниет кыл, мен ар дайым бир түспекти ылдыйа турам. Атамга 5 чети, өзүм 4 четте жүрөйүн деген ниетиң болсун. Мисал үчүн. Атам 50 мамлекет көрдү, мен 40 мамлекетти көрөйүн деген түшүнүгүң болсун. Ата-энеден мурда уят нерсе экенешим. Аялдардын эң чоң айыбы, күнөөсү эркегиден мээрим күтүш, эриден мээрим махабат күтүш. Мээрим бербейсиң, махабат бербейсиң. Эркектерде да ушул проблема. Сен мага мээрим бербейсиң, махабат, внимание бербейсиң. Эркектердин көпчүлүгү бүгүн внимание жетишпейт, көңүл бөлүш жетишпейт. Неге? Сен аялдар да күтүп атат да эринен. Мээрим махабат берсин. Мындан сурасаң бул мээрим күтүп атат. Мындан сурасаң бунусун мээрим махабат күтүп атат. Бири-биринен күтүп атат. Мээрим берилбейт, мээрим казанылат. Мээримге жетишилет. Ал бири-бириңерди урушушуңар менен эмес, бири-бириңерди жагаңа кармап сен мындайсың, сен андайсың деш менен эмес, бири-бириңерди жаман сөздөр менен кордош менен эмес, бири-бириңерди урушуш менен эмес, бирөөң арак ичип келип, бирөөң арки менен жүрүп келип эмес. Бири-бириңерге жакшылык кылып. Бул кылды мен да кылышым керек. Такой ответ менен чечиле турган нерсе эмес. Бул жетишилет. Бергениңди аласың деген туура. Кызмат кылган кызмат көрөт деген туура. Беришти башта. Чалсын деп күтүп алба да. Адамдардын бүгүн көпчүлүгүнүн жүрөгү таш болуп баштады. Таш боор болуп баштады. Неге? 200 адам бар WhatsApp группада, 200дөн экөөсү жума барек болсун деп коюп, калган учуп кайтыра берет. Окуп коет болду. Таш болуп атканыбыздын белгиси эмеспи бул? Айтайын дегеним биринчи бер. Нени кааласаң биринчи бер. Күтпө. Машина айдап кетип жаткан учуруңузда арканга айнек неге керек? Арканы көрүш үчүн да. Бирок сиз машина айдап жаткан учурда артты эле карай турган болсоңуз, не болосуз? Авария болосуз, кырсыктайсыз. Жашоо ушундай. Историяңыз менен, өтмүшүңүз менен жашай турган болсоңуз, сөз кырсыкка буласыз. Жакшылыкка жетпейсиз. Өтмүш менен жашабаш керек. Өтмүштөн сабак алыш керек и все. Аны сабак катары гана эстеш керек. Кайгырыш үчүн эмес, стресске, депрессияга түшүш үчүн эмес. Бул бир мисал болду. Эми экинчи мисал, жолго турат экенсиз. Жолдо ар кандай нерселер болушу мүмкүн да. Кокус уй чыгып калышы мүмкүн, уйду сүзүп кетип, авария болуп калышыңыз мүмкүн. Асмандан таш түшүп кетип, тоодон таштар кулап кетип, дагы авария болуп кетишиңиз мүмкүн. Жолдо кетип атып эле чуркап бир ит менен мышыкты чыга коюп, сиз авария болуп кетишиңиз мүмкүн. Айтор ушундай коркунучтар өтө көп жолдо. Бирок сиз ушул жол коркунучтарды ойлоп, ушундай болуп калсачы, мындай болуп калсачы деп ролго отурбай койсоңуз, жайыңыздан жыласызбы, жокпу? Айтайын дегеним, келечектен эч нерседен коркпоңуз. Келечектеги болбой турган коркунучтарды ойлоп алып, коркпоңуз эч качан. Духуңузду түшүрбөңүз, ылдыйга түшпөңүз, өзүңүз жерге киргизбеңиз. Ал сиз болушу, болбошу анык эмес, ал тагдыр. Бирок сиз рисковать этишиңиз керек, киришиңиз керек жолго. Оштон Бишкекке жолго чыга турган болсоңуз, Бишкекке чейин жолду билбейсиз. Каерде не бар, каерде кайсы поворот бар, каяктан каяка бурулуш керек. Бирок сиз этап келип, каякта поворот бар, каяка бурулуш керек, не кылыш керек, каерде суу бар, токтош керек, каерде туалет бар, токтош керек, каерде деп билип кете бересиз этап. Айтайын дегеним, жашоо ушундай. Этап билип кете бересиз. Эгерде сиз келечектеги коркунучтардан коркуп, өтмүштөгү жашоону карап, өтмүштө эле карап отуруп алсаңыз, жайыңыздан жылбайсыз биринчиден. Экинчиден авария болуп кырсыкка учурайсыз. Рисковать этиш керек. Жолго чыгыңыз мекендешим. Жолдогу адамдарбыз. Биз жолдобуз. Эркекти банк көрбө. Эркекти акча агымы катары гана көрбө. Кээ бир аялдар күйөөсүн урматтабайт, сыйлаганды билбейт, урматтаганды билбейт. Атасы балдарын алдыда кадырлап сыйлаганды билбейт. Атасы келсе жөнүнө тамак салып бер, тамак кылып бер деп балдарга айтат, өзү бир сыйлаганды билбейт. Кыскасы банк катары көрөт, акча агымы катары гана көрөт. Адам катары сыйлаганды билбейт. Акча агымы катары көрсөңүз, аялыңыз, эркегиңиз, эриңиз дагы сизди ошо катары гана көрөт. Кээ бир эркектер бар ушундай, алар кандай? Аялын төшөк үчүн гана көрөт. Аял төшөк үчүн гана керек деген түшүнүктөгү эркектер бар. Эгерде ошол нерседе оюңуз болсо, ошол гана чектөө болсо сизге, анда аялыңыз дагы сизди ошол үчүн, төшөк үчүн гана көрүп калат. Төшөк катары гана көрүп. Анан быдылдап сүйлөшүп баштайт. Сен мен төшөк үчүн генде керекмин сага мындай деп. Ушундай эмеспи? Айтайын дегеним, эркек дагы аял дагы бири-бириңер акча сыяктуусуңар.
эмнеге колдонсоңор ошол болосуңар да. Эркек өзү билсин, өзү түшүнсүн деген аялдар бар. Мени капа кылды, же менин бир үмүтүм бар, же менин мечтам бар, бир максатым бар, эркек өзү түшүнсүн, өзү түшүнүш керек дейт да. Жок, мындай талаптарды койбоңуз. Эркек бир нерсени ойлойт, бир нерсени түшүнөт. Айтканыңызда ал олуя эмес, ал сиз жан дүйнөңүздөгү бир орган эмес сиз түшүнгүдө. Сиз айтышыңыз керек, болун барын барды. Аял киши сезим менен, аял киши башка менен айтышың керек. Миң сезим менен иш кылсаң да бар, тилиң, тишиң бар го сенин. Сүйлөгөнгө Кудай жараткан берген го, туурабы? Болсо сезим менен экен деп дудук болбогон ондо. Айтыш керек, деш керек. Мисалы жөнөкөй эле пастель маселесине, төшөк маселесине дагы бир нерсе жакпай аткан болсо айтыш керек. Эр катын келишип алыш керек. Мына нерсең жакпайт, мына нерсең жагат деп. Айтыш керек, ачылыш керек аял киши. Эриңиз деп ушул бардыгынан кечип, эриңиздин үйгө эч ким тааныбаган үйгө келдиңиз да, туурабы? Анан ага айтпасаңыз, андан күтсөңүз ар нерсени айтпай эле. Анда сиз сыр сандыксыз. Жарылайын деп турган сыр сандыксыз да, катуу жарыласыз. Бирок ал күнөөкөр өзүңүз болуп атпайсыз. Ошого чейин дымдабай, ошого чейин чогултпай айтыш керек, деш керек. Айтыш керек десе дагы кээ бирлер чек араны билбейт. Вай путум ооруп атат, вай көзүм ооруп атат, вай башым ооруп атат, вай деп ар 2 мүнөттө күбөсүн башын жейт да. Айтыштын дагы чек арасы бар. Эгерче сиз баягы бир жомок окуганда 2-3 класста бир кой келип, карышкыр келди, ол келди, бул келди деп жалган сүйлөй берет экен да. Анан бир күн буга ишенбейбиз деп жаныбарлар, токойдун жаныбарлары ишеним чыгарышыптыр, чечим чыгартып, буга ишенбейбиз деп. Анан бир күн кой чындап эле ооруп калыптыр да. Чындап эле бутуга жаракат жеп, кададан калып кетиптир. Неге калып кетти? Ал ишенген жок эч ким ага. Чындап ооруп атат десе да ишенбей койду да. Айтайын дегеним, бир күн чындап ооруйт, жан дүйнөңүздөн баштап бар жериңиз, анда иштен чыгып каласыз. Ажыл катары дагы, чындык катары дагы тилиңизден кетет. Ар бир сөз улатылган ок. Ошондуктан ачык болуңуз күйөөңүзгө. Миң сулуу болбо, миң тамакты таттуу кылба, пекарнинин энеси бол, пекарнинин шефи бол, тортторду кыл, тамакты кыл, сонун тазалыкты кыл, жейдесинен баштап бардыгын иреттеп, шкафтарга кийимдерин тизип, киргенде чыкканда массажын кылып, бутун кремдеп, турса кобай бүт бардыгын макияж кылып, үтүктөп жада калса, молодец аялдар бар ушунда. Бирок ортоңордо сүйүү болбосо, мээрим махаббат болбой турган болсо бардыгы бекер. Ширин тамак кылып бересиң, баары жакпайт эгерде сага сүйүүсү болбосо. Мен бул сөздү айтып кимге эскертүү бергим келет? Ата-энелерге. Кээ бир ата-энелер дос катары куда сөйөк болобу дейт. Достугубузду куда кылайлы дейт. Тууган кылайлы дейт. Кээ бирөөлөр бизнести бириктириш үчүн куда болот. Кээ бирөөлөр баласынын тагдырын былчыйта чабып, акча үчүн куда сөйөк болушат. Ошолорго айтарым, балдарыңар бакытсыз болуп калат. Тамакты ширин кылып бергени менен бардыгы бекер, мээрим махаббат болбосо, бала бир көргөндө кызга карата сүйүүсү болуш керек, жоготушка коркунучу болуш керек да. Кыз балада дагы анын көрөкөсүнөн дайым турушка бир аркасынан бир сезим болуш керек кыз балада дагы. Өзүнү эркин коюш керек ошо баланын алдында. Чындап сизди кучагыңызда кантип эркелеп өзүн эркин сезип турган болсо, ошо күйөөсүгө дагы ошого карата жылуу сезимдер болуш керек. Мажурлап эле акча үчүн, башка үчүн берип салсаңыз, эртең түймөгүн көтөрүп, төрт тарабын кыбла деген нерсе менен кызыңыз эшигиңиздин астына келип калат. Аялы бар эркектерге эскертүү: аялыңыздын бүгүн курсак эмес, көңүлү ач, жан дүйнөсү ач. Сиз үйгө келген учуруңузда бир кучак гүл менен келишиңиз шарт эмес, бирок бир кучак мээрим махаббат менен келиңиз үйгө. Атам деп балдарыңыз атам кетти, Кудайга шүгүр дебесин. Атам келди деп кубанып күтүп алсын. Билесизби? Бул себептер, сырткы себептер экинчи орунда турат. А биринчи орунда өзүңүз турасыз. Өзүңүздүн адеп акылыңыз, өзүңүз мээрим махаббатыңыз турат. Аларды бербей туруп, сырткы себептерди канча гүл бербеңиз, үйдү шоколадка толтуруп койбоңуз. Канча айтса оозунан чыга электе берип койбоңуз, мухайя кылып койбоңуз, бардыгы бекер. Билбейм. Эгерде сиздин биринчи
нерселериңиз болбосо. Балаңызды сөзсүз түрдө ойнотуңуз. Ана деп английский курска бар, тренингге бар, ага бар, буга бар дей бербестен ойнотуңуз мекендешим, ойнотуңуз. Бала балалыгын сезиш керек, балалыгын билиш керек, балалыгын туюш керек. Эгер ойыны болсо, бала чакта тою болсо оюнга, эртең чоңойгондо мага окшоп мынтип ойноп жүрөт. Кара. Бул чаналарда биз ойнодук да өзү армансыз ойнодук. Эшектерге улап алып. Мындай нерселер жок да. Эшектин туяктарын, ударларын пешенеге жеп, бетке жеп. Ал түшүнө тургандай кийин неге мен тебесинде ал менен сүйлөшүп, арманыбызды айтышып, чоңойдук да. Сырыңды эч качан аялыңа айтпа, досуңа айтпа, жакындарыңа айтпа. Билесиңби, көп нерсени сен реал натыйжа түрүндө көрсөтүп коюшуң керек. Айта бериш шарт эмес. Мисалы бир сырым бар деп жакын досуң деп айтасың, анын дагы жакын досу бар. Мен ушундаймын, бир сырымды айтып жаткан учурда чачканын тешик же тешик эместигине маани берем. Сен дагы байка, оозу жыртык эмеспи? Азыр ооздон эмес, башка жерден дагы айтып коюп атат да. Осыраак адамдар. Бул адамдардын көбүнчө ичинде муңу айтылбай калган сөздөрү чогулуп калган болот. Ошон үчүн алар ооздон чыкпагандыктан башка жактан чыгып кетет. Эгерде сиз дагы осыраак адам болсоңуз, анда ичиңиздеги дартыңызды, муңуңузду айтып чыгарып салыңыз. Болбосо алар башка жактан чыгып кетет. Ата-энеңди күнөөкөр кылба, күнөөлөбө. Өзүң жетпей калган ийгилик үчүн, өзүң жетпей калган мечтаң үчүн, өзүң жетпей калган максатың үчүн, өзүң жетпей калган машина, үй жайың үчүн ата-энеңди эч качан күнөөкөр кылба. Ата-энеңди күнөөлөбө. Сен мындайсың, сен кедейсиң, сен карабадың, сен кийинтпедиң, эл жашатканда жашатпадың, жедирбедиң деп ата-энени эч качан күнөөкөр кылба. Ата-эне сага сен ойлогон жашоону түзүп бере албашы мүмкүн. Билесиңби, бирок алар колдон келген бардык нерсесин сага беришти. Эч нерсеси калбаган учурда дагы, акыркы бир буханка ачып калган учурда дагы сага арнаган. Сен кантип кайсы жүздү менен аны күнөөлөйсүң? Кээ бир балдар ушундай, машина алып бербедиң, үй кылып бербедиң, квартира алып бербедиң деп бузучу кылат. Кайсы бет менен? Ага жалаң гана жакшылыкты болду. Жакшы сөздөрүңдү тандабай жакшы сөздөр. Бир күн ачуу жашоодосуз, бир күн таттуу жашоодосуз. Ар дайым таттуу кылышыңызды, ар бир секундту туура колдонуп, бактылуу болушуңуздун жолун бул сабактан ала аласыз. Бир падыша, адыл падыша жолдо бара жатып, анар бакчаны көрөт экен. Анар бакты көрүп бышып турган анарлар өзгөчө айылда мындай жарылып бышат. Ичери кызарып турса, барып жей берген келет, шими берген келет. Таттуу болот, ширин болот, сонун болот деп жеген келет. Падыша дагы назары түшүп, "О балакай, балам, мына анар бак сеники, меники. Алып келбейсиң бир анарыңдан?" Анар бала чуркап барып анарды алып келет. Бул падыша азыркыда интернет жок, эч ким тааныбайт. Анарды жейт дагы өтө даамдуу экен, таттуу экен. Ошо анар бакты өзүмдүк кылып алсам болот. Кээде ушинтип анар бышкан учурда келип эс алып, рахат алып кетемин дейт да. Кийин дагы бир анар алып кел дейт балага. Бала чуркап барып дагы бирин алып келет. Анарды алып келгенден кийин жесе өтө ачуу экен. Падыша таң калат. Балага карап, "Жанагы анарны алып кел дедим го" десе. "Неге бул ачуу?" деп. Баягы жаш бала карап туруп, жеп турган адамдын ниети бузулса керек деп айтат. Ошондо баягы ойлонуп, чындап туура эмес иш кылышын ойлоп, кылып жаткан иши туура эместигин билип, ошол жерде аркага кайтып балага "Балам, дагы бир анар алып кел" дейт. Алып келип жесе, үчүнчү анары дагы өтө таттуу, ширин экен биринчи жегендей. Ошондо балага карап, "Мунусу өтө таттуу экен" десе, анарды жеп жаткан адам тобо кылса керек да дейт да. Айтайын дегеним, адыл падыша тобо кылып, жаратканга жалбарып, өтө жакшы иштерди кылып кийинчерээк адыл падыша деген атка конот. Айтайын дегеним, ниетти түз кылышыбыз керек. Максатты түз кыла турган болсок, жашообуз таттуу болот, ширин болот. Кудум падышанын анары сыяктуу. Эгер ниетибиз туз болбосо, ниетибиз жаман боло турган болсо, эч качан таттуу, ширин жашообуз болбойт.